Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы катталуучулары жана көрүүчүлөрү бүгүн 23 август Көл жээгиндеги Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын экинчи күнү өтүүдө. Бүгүн экинчи күндө поэзия жана көркөм окуу фестивалынын финалдык бөлүгү орун алмакчы. Финалдык бөлүк кандай шартта, кандай жүрдү, биз алып бермекчибиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу катышуучулар, урматтуу меймандар, биз кечээ күнү Чыныбай Акуновичтин ишкерлиги тууралуу атайын фильм көргөнбүз. Бүгүн эми акындыгы тууралуу фильмди көрүп алып анан баштайлы. Бүтүн, өз шаарынан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өзөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса, чубай таттан көк түтүн. Öf түтүн, өлүп кеткир көк түтүн, өрдөк мурун жүрүндү өпкөбүзгө өч бүтүн. Күнү каттайт калааны, түнү каттайт калааны, түйшүк кылып алдык биз бүтүн деген баланы. Кимиси күчтүү, мага кимиси биринчиден ошону сыноо үчүн чогулуп турабыз. Анда эмесе Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын финалисттерин сыноо бөлүгүнө кош келиңиздер. Бул күнүмүздөр менен мына ошол фестивалыбыздын экинчи күнү старт алып отурат. Биз караштар сүйлөшүп атабыз. Быйылкы шарт кыйла оор. Анткени азыр эки графта баа ойлот. Биринчиси эң негизгиси деп айталып, эң негизгиси ошол текстти өрдүн поэтикалуу боюнча, андан кийин көркөм окуу элге жеткирүү боюнча эки бар ойлойт. Мурдагы алган балына ошол багалар кошулуп арифметика эсептелет. Бул жолу дагы өзгөчөлүгү ачык мынакей колубузда турат, ачык баа коебуз. Каалаган киши, көрүүчүлөрдөн каалаган киши, алып баруучулар, баарыңыздардын укугуңуздар бар. Жолдош Бурхан Сарыгулова, жолдош деген топтор 58 койдуңуз. Анткени бал 5, 6, 7, 8, 9, 10 баа коюлат. Эмне үчүн 10 койдуңуз деп сураганга акыңыздар бар. Биздин карыстар тобунун мүчөлөрү ошого өздөрүнүн ар дайыма жообун даярдап туруусу керек, бул шарт. Ошондо энче кыйла демократиялуу болот. Албетте, Сарчын Бурхан Сарыгулованын көз карашы менен бул жерде отурган Элмиранын, Алиманын көз карашы туура эмес болушу мүмкүн. Бирок негизгиси ошол пикирин билип койгон. Ал суроо берсе, бул киши баасын өзгөрткөнгө акысы жок. Бирок мүмкүн болушу үчүн далилдегенге милдеттүү. Эмесе анда Кудай деп баштайлы. Кереметтүү поэзияң ачылып, карагайым катар-катар тизилген, кумарланды сайрап турган зармен куш, көл чалуучу оркестрдин ичинде. Биз 7 күндүк жалганда жем издеп жүргөн уларбыз. Жем издеп жүрүп бир күнү жер алдына куларбыз. Түбү тешик дүнүйөң анан түшкөндү кайра чыгарбыз. Бирок мал дүйнө байлыгынан да жан дүйнөсү бай болгон Чыныбай Акуновичти акыркы кыргыз калганча ар дайым эстеп турарбыз. 100 жыл бою жаздырчу сонун ырлар, жүрөгүмдүн төрүндө орунуң бар, жоболоңду иш кылба жолугам деп жолуга албайм, анткени жолугум бар.
Канат, айтсаңыз, бул фестивалга сиз биринчи ирет катышып атасызбы? Андан кийин утам деген мындай ойлор, мүдөлөр барбы? Бул фестивалга ооба биринчи жолу катышып атам. Негизи эле чоң конкурска биринчи жолу чыгып атам. Себеби кокусунан катышып калдым бул конкурска. Конкурстун уюштуруучулары кокусунан жолугуп калсам ушундай ыр жөнөт деп калды. Эринип жөнөтпөй жатсам, WhatsAppка эле салып койчу деди, ырларыңды. WhatsAppка салгам, анан өтүп кетипмин, жыйынтыкты көрдүм. Бияка келип атканда атаандаштарым күчтүү болчу негизи. Мен өзүм анчалык ишенбей келдим, дагы эле ишенбей атам. Себеби жыйынтык чыга элек. Буйруса бирок баары Алладан. Манайыбызга жазылган болсо аны эч ким тарта албайт. Ишенич бар. Анан сиз жаңы эле мына сахнага чыгып, өзүңүздүн чыгармаларыңызды окуп бердиңиз, бирок элдин колдоосу аябай жакшы болду. Кандай сезимдер болду? Сүрдөнүү болдубу? Мен наоборот сахнага чейин аябай сүрдөнүп аткам. Менде даярдык жок болчу. Анан кечээ күнү айтып калды, силерге 30 мүнөттүк убакыт берилет. Өнөрүңөрдү көрсөтүп койсоңор болот деди. Мен эмне кыларымды билбей койдум. Анан бирөөсү манас менен баштайт берди. Манас чымбалдары бар. Дагы бирөөсү бирдей кылышы мүмкүн. Мен төккүм келди, төкмөлөр менен аралашып жүрөм. Сабак алып жүрөм агайлардан. Төккөндө негедир ачылдым мен. Анан сахнадан ырахат алдым аябай. Кетким келген жок сахнадан. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Сахнага чейин сүрдөдүм, сахнадан сүрдөгөн жокмун. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Жер ойгонуп кетет. Дешип бийлешет алар, үнсүз кезектешип. Ичинен ай, жылдыздын периштеси чолпонго эң соңунда кезекчи. Алар ким? Алыстагы периштелер чагылып таң аткыча семичкедей, жоголуп күндүз иссиз, түнкүсүн алам кайра бермектердей төгүп берер. Биз кимбиз? Жер баласын алам не дейт? Алтынбай күн элесин тегеренет. Мен сыртка аттап алам эшигинен, сырларын жылдыздардын билгим келет. Жыламач жылдыздарды жетелеген түн келсе, сылап жерди бешиңеден. Мен жерди аяламдын бешигинде термелген күнөөсүз наристедей сезе берем. Окуганда аябай коюл чабуулар, колдоо аябай күч болду, толкундоолор болду, анан жеңиш меники болот деген мындай үмүт болуп атабы? Бир аз толкундандым, бирок баягы ыр окуп атканда өзүнүн бир рахаты бар. Ошондон көп деле сүрдөгөн жокмун. Анан буйрса, бул Кудайдын буйруганы турат. Кара жомоп жазам деди бир адам. Келсин Кудай, мен ойногон талаага. Анан бул фестивалга канчанчы ирет катышуудасыз? Анан жеңишке жетем деген ойлор барбы? Ооба, бул фестивалга 2022 жылы катышкам, анандай финалист болуп келгем. Анан быйыл катышып жатам, бул экинчи жолку катышуум. Ар бир катышуучу эле финалист жеңгиси келип, жеңем деген чоң үмүт менен келет да. Анан мен негизгиси ушул жолку келгенимде бир өзгөчө сахнадан өзүм мындай рахат алып, ошол бир атмосфераны сезип, окугум келип, ошону эңсеп келгем. Анан азыр жаңы эле мен ошол окуп, ырларымды бүттүм. Өзүнчө бир ички дүйнөмдүн бир рахатын таптым деп айтсам болот. Анан азырынча мендеги сезимдер ушундай, абдан толкунданып, бардыгы сонун болду. Эми жыйынтыкты буйрса күтөбүз.
акындан дагы ушундай ишкер чыкты депчи өзүңүздүн сөзүңүздө. Анан негизи эле бизнес тармагындагы кошкон салымын, ошо өлкөгө кошкон салымы жөнүндө айтып бере аласызбы Чыныбай Турсунбековдун? 92-93 жылдар болсо керек. Мен 94-жылы ошол президенттик аппаратка иштеп баштадым. Ошондо Кыргызстандын президенти Казакстанга чалып дан жетишпей, Кыргызстандын нан кору запасы 3 күндүк болуп калыптыр да. Себеби ал учурда баары мамлекет жетишчү. Анан кийин жеке менчик өткөндө конкуренция, атаандаштык пайда болуп, муну айтайын дегеним, мамлекеттин мойнундагы жүктү кийин жеке менчик алып кетти да. Менимче, ошол эң болуп толуп турган учурда Кыргызстандын ун менен камсыз кылган бир 40%дан 60%га чейин ошол акын ишканасы камсыз кылып жүрдү. Кечээ бир жакшы сөз айтылды. Жаназык, ыр жазып жаназык жагындагы элге тартууласа, анан Ак Дасторконго нан тартуулап, макарон, вермишель тартуулап, ун тартуулап, ал даназыкта да иштетип жүрдү да. Өзү менимче нан чыгарган, ун чыгарган бул адал ишкерлик деп ойлойм. Ошол жагында да эң алдыңкы саптарда жүрдү. Түпкүлүгүндө Чыныбай Акунович бул биздин агайыбыз эле, журналистика факультетине бизди ишке алып келип, айыл чарба жумушунда экинчи курста тааныштык эле. Анын негизги ошол чыгармачылыгы бир 10 жылга жеткен жок. Ал бүт дараметин ачкан жок. Бүт өмүрүн поэзияга арнаган жок. Ошол студент кезинен Турцияга чейинки учуруна жазды менин билишимче. Анан Түркияда жүргөндө которду, анан кийин жай турмушка келгенде поэзияга мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылды, бирок учка эле убакыт тапты да. Себеби ишкерликте жүргөн кишиге кыйын болуш керек. Кийин саясатка кетип калды, парламентте төрага болду. Бир 3 айырмачылык байкайм. Ыр жазуунун техникасын жаш студент кезинде эле өздөштүргөн. Поэзияга Чыныбай Акунович мындай жоопкерчиликтүү, өзүн өзү калп айтпаган мамиле кылган. Экинчи, ар бир ырында сюжет бар да, окуя бар. Окуя ал ойлоп табылган эмес, турмуштан алынган, жанагы тушоо кескенде элдин көбүнө жаккан ыры ошол. Анан биринчи келсе парторгдун баласына берип салган. Ошондо бала кестин өзүңдү элестетип кетем, бала кестеги биринчи чоң сокку да. Чындыктын жок экендиги. Анан үчүнчү, мен ушул Чыныбай Турсунбековдун поэзиясын интеллектуалдык поэзияга кошом да. Лирика эмес, интеллектуалдык поэзия. Бул улутту, адамды ойлонто турган терең поэзия. Анан ушундай ажайып поэзия кечесине мен биринчи жолу катышып атам. Мага жакты. Мындай дүбүртү чоң, чыныгы чоң акындар келатыптыр. Акындар дагы, финалисттер дагы, көрөрмандар да поэзияны түшүнөт экен. 78 акындын ичинен, жаш акындын ичинен 6 тандалыптыр. Мен мурунку калыстар тобуна таң калып атам. Кантип 78ден 6-ны тандадыңар? Биз азыр 2 күндөн бери 6-нын бирөөнү тандай алып барып атабыз да. Жалпысынан бул поэзияга болгон Чыныбай Акуновичтун кыргыз элине жаратпандык поэт катары, акын катары кылган ишине урмат. Ошол келгендин баары ошол жылуу сөздөр менен эскеришти. Спикер маалында ушундай спикерибиз барына сыймыктанчумун депчи. Анан сиз өзүңүз дагы 4 чакырылыштын депутаты болдуңуз, министрликте да иштедиңиз. Анан ушу саясатчылардын жоонтобунан кайсы сапаты менен айырмаланып турчу эле? Өзү менимче Черчиллдин айтканы бар да. Саясатчылар эки эле бөлүнөт да. Бирөөсү кийинки шайлоону ойлойт, бирөөнчүсү кийинки мамлекетти ойлойт да. Мен ошол өзгөчөлөнтүп айтканым, орустарда государственник деген сөз бар да. Бизде Кыргызстанда миңдеген саясатчылар бар. Бирок Жусуп Абдрахманов, Разаков, Усубалиев сыяктуу государственниктер табыш кыйын да, өтө эле. Государственник деген эмне? Бул өзүңдүн, партияңдын, региондун, кайсы бир топтун кызыкчылыгынын баарын мамлекеттин кызыкчылыгына баш кийдириш керек, ошонун астында туруш керек да. Анан Чыныбай Акунович өзү СДБК партиясынын өкүлү болуп спикер болсо дагы, биз анда апайыз элек сөз бергенде бизге көбүрөөк берет эле да. Атамекен фракциясы. Ал калыстыгы. Анан ошонун айынан ага тамашалап
тамашалап да эмес, тийишип да айтышчу Өмүрбек Чиркешевич деп. Сен дайым ата мекенди колдой бересиң деп. Ошондо ата мекен фракциясына көбүрөөк иш козголуп, биз көбүрөөк чыгып сүйлөшүбүз керек. Бөлөк күчүбүз жок да. Депутаттын күчү бул трибуна эле. Анан мыйзам. Ошол өзү мурун министр да, губернатор да болуп иштебей, бирок государственник көз карашы бул сейрек. Бул менимче генетика менен келет окшойт да. Мисалы үчүн Барсбек министр, депутат болгон эмес, окуган эмес, бирок государственник да. 20-жылымда улуу мамлекетчилдер ошол Жусуп Абдрахманов деп билем, Разаков деп билем, Усубалиев деп билем да. Экинчиси, ошол учурда парламентаризм азыр караганда күчтүү эле, ошол парламентаризмдин традицияларын сактады да. Азчылык, көпчүлүк фракция дебей, бийликчил апайсал дебей, баарына тез карады. Микрофонду бергенде, ич-ара комитеттин ичинде иштер болгондо, чет өлкөгө иш сапарлар болгондо дайым ошол апайса жанында жүрөт. Ал өзү ошол нукура түбүндө, жан дүйнөсүндө. Бул эми бөлүшүлүү деле шарттуу. Эртең бүгүнкү апайса жүргөн, эртең бийликке келип калышы мүмкүн. Болгону баалуулуктар, бийликке бараткан жол, мамлекеттик идеология, көз карашың бөлөкчө болуп калышы мүмкүн да. Ошого карабай андан бийигирээк болуп, калыс алып барып жүрдү да. Ошол биз 2000-ден бери көп төрагалар менен иштештик. Ошол парламентаризмди бекемдөө боюнча Чыныбай Акунучтун эмгеги мындай барандуу болду деп айта алам. Муну мен эмес, акыркы Чыныбай Акунуч менен иштешкен биз анда 120 депутаттыкта баарынан сурасаңыз, кийин биз жолугуп калабыз, пикир бөлүшөбүз, ушуну көп айтышат да. Убагында баалабаппыз, бирок калыс мамиле кылыш экен депчи. Болбосо төрага деген Кыргызстанда экинчи киши. Өзүнүн кишисин алып келип министр койсо болот эле, аким, губернатор кылса болот эле. Жок, бүт депутаттарды, фракциянын лидерлерин укчу, кеңешчи, баарына тегиз мамиле болчу да. Каныбек Капашевич, анан кече айтып калдыңыз, 2 саат эрте келип бул жактын баарын кыдырдым, гүл кылып коюптур деп. Анан Чыныбай Акунуч дагы тигил жакта гүл короонуп жатса керек деп ойлойм дебедиңизби? Анан акын жазуучулардын көңүлү да гүлдөп коет эмеспи? Негизи эле Чыныбай Турсунбековдун калемине таандык бир ырсаптар, сиздин жүрөгүңүздөн түнөк тапкандары барбы ичинен? Кече мен 2 саат эрте келип аралап жүрүп, биринчи гүлдөрдө бөлөкчөсөт. Биз студент кезде филармониясынан көп өтчү элек, жатаканабыз аякта. Аякта гүлдөр жаппыз. Биякта тиякта адам боюнан бийик гүлдөр да. Анан кийин бул мурун талкаланган эле пансионат болчу. Эме сүрөттөрүн көрбөдүкпү? Ошону гүлгө айлантып, анан көз өтүп кеткенден кийин үй бүлөсү, кыздары, жубайы, баласы ошол гүлдөтүп атканы, алдын ишкерлик өмүрүн уланып жатканы. Экинчи, Чыныбай Турсунбековдун ырларын бүгүн окуучулар, студенттер, акындар окуп берип жаткайтып атканы, анын руханий өмүрү уланып жаткандыгы да. Ошондой өмүрдү, тагдырды Чыныбай Акунучка Кудай буйрса керек. Мен ырларынын кээ бир саптарын билем, бирок тиги өзүм ырымдыра мен жатка билбейм. Мындай ырды жаттаганга жокмун. Жанагы тиги 10-чунун кыздары, тиги жанагы марага жетпей калган окуучу, түтүн жөнүндө ырларын парламентте окуп берген. Баягы эсте калган тематикасын, саптары эсимде. Негизинен мага Чыныбай Акунучтун некрасын айтканы бар болуш керек да. Ты человеком быть обязан, а поэтом не обязательно депчи. Чыныбай Турсунбеков Венгрияда мындай үлгү болгон толук кандуу адам. Адам болуш аста-аста айбан болуш бир баста дейби. Ал турмуштун кайсы гана кыйынчылыгында болсун адамдык жүзүн, абийирин сактап жүргөн. Мен ошол 89-дан акыркы күндөрүнө чейин чогуу билдим. Андай болот деп ойлогон жокпуз. Кийинки шайлоо боюнча да бир ойлорубуз чогуу чыкчу эле да. Кеңешчи эле, пикирлеш эле, өзүнүн оюн бирөөгө таңуулачу эмес эле. Кадыр эсе мындай кыргыздын мыктыларын бири эле да. Биз эми өкүнүчтүү көз өтүп кеткен адам катары эскерип атабыз. Андай болуп кетет деп 60 жаш эл жүгүчүн толуп турган учурда. Бирок көз өтүп кеткенден кийин ушундай жакшы адам экенин сыйын жанагы айылдаштары келип атат, Нарын шаарынын шайлоочулары келип атат, кесиптештери келип атат, курсташтар келип атат.
мындай баркы биз ойлогондон да бийик масштабтуу экенин көзөткөндөн билип атабыз. Антейин десең бүт адамзат ушундай болсо керек. Себеби күнүмчүлүк тиричиликте алышып жүрүп эле өмүрдүн тез өтөөрүн, жакшы адамдын баркын баарыбыз эле биле бербейбиз да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына 23 август Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын кечки бөлүгү Сармерден менен уланмакчы. Сармердендин кызыктуу урунттуу учурларын сиздерге сунуштайбыз. Биз менен болуңуздар. Боюбузда дем бардай, бирок биз жеңе албай такыр окшойбуз. Чыныбай агам сүрөтү бул кыздар тарапта тургандай. Ой алжаңы болду кичине, ушундай акын айтты деп калыстар калыс карасын. Ошо карабай сыйдың ыргайма, ыйгарбай. Мында Чыныбайдай атабыз чын сөздү мына биз айтсак, бизди карап турат. Эми кошулсун санат санатка, кошулсун жамак жамакка. Атабыз биз тарапта болгон менен, жеңебиз сиздер тарапта. Көл жээгиндеги көгүлтүр оттун жээгинде уланган ыр майрам дал ушундай кыз жигит Сармерден ыр майрам менен жыйынтыкталууда. Ал эми эртеңки чыгарылышты дагы биздин Супер ТВ YouTube каналыбыздан, ошондой эле телеканалыбыздан көрө аласыздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Айткандай жана манасты мындан агаңдын алба шаштысын. Бирок манас айтып ырдасаң элдин көнүн ашчусуң. Анығында сен дагы атпай журтка чынында аргенде